Урматтуу көрөрмандар, азыр менин жанымда элдик курултай Аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев отурат. Биз мына жакында элдик курултай институту Конституцияга кирип, мыйзам кабыл алынды. Бул кыргыз тарыхында, кыргыз саясатында жаңы алгачкы көрүнүш болуп отурат. Ушул маселе боюнча бир аз маяк куралында отурабыз. Кадыр мырза, айтсаңыз, ушул мыйзам кабыл алынгандан кийин кандай иштейт? Сиз бул мыйзамдын ишинде башынан аягача жүрдүңүз да? Биринчиден, жалпы эле кыргыз журтун Конституциядагы элдик курултай институту атайын конституциялык мыйзам менен бекемделип кабыл алынышы менен куттуктап койсок болот. Ушул жылдын 29 июнь күнү жогорку кеңештен, 24 июль күнү президентибиз Садыр Нуркожоевич кол коюп, ал эми 12 августта эркин тоого чыккандыгына байланыштуу бул мыйзам күчүнө кирген турат. Андыктан жалпы кыргыз коомчулугун ошол ата бабадан келе жаткан салттуу институтубуздун мыйзамдашы менен куттуктап койсок болот. Албетте бул тарыхта болгон институт болгону менен коомдук саясий системабызга жаңы кирип атат, сиз айткандай. Ошол көптөгөн элдик талкуудан кийин 20 жылдай бою ушул маселени тегерегенде коомдо талкуу болуп келди. Азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевичтин мындай саясий эрки менен гана бул маселе жылды деп эсептейм. Себеби буга чейинки президенттердин дээрлик баары менен эле биз иштештик. Тилемизип, мына мыйзамдаштырабыз, сөзсүз конституцияга кириш керек, мыйзамы кабыл алыныш керек деген ойлор айтылганы менен ал ордунан жылган жок. Ал тургай 10 жылы конституцияда турса дагы биринчи окуудан өтүп, андан ары жылбай токтоп калган. Ал эми мына эртеби кечпи бул иш аягына чыгарына бизде ишеним болгон. Болгону коомчулук тарабынан элдик курултай бул баягы тарыхый өзүнүн статусу менен кирбей калды, сунуштама коомдук орган болуп калды деп атышпайбы? Албетте бул бир топ жылыш. Бул да этабы менен ишке ашарына ишенебиз. Келечекте туура элдик курултай бул ханшайлаган согуш тынчтык маселелерин чечкен, чек ара маселесин, улуттук элдик маанилүү маселелерди чечкен чоң жыйын болгон. Албетте биз ошол өзүнүн тарыхый статусу менен ишке ашыруу аракетин дагы уланта бермекчибиз. Бул адам баласы 3 бийлик бутагын өзү ойлоп чыкканда, ошол 3 бийлик бутагында иштеп аткан адамдар жалпы элдин эркин ошол шайлоо түрүндө, түзбү кыйыр түрүндө аларга убактылуу бир мөөнөткө укуктарын делегировать этет, ишенип тапшырат. Мындайча айтканда 3 бийлик бутакты адам баласы өзү ойлоп чыкканда, ал эми бийликтин ээси эл деп турат ошо конституциянын эң алгачкы беренесинде. Ошол элдик бийликти, адилеттикти мыйзамдуу түрдө турмушка ашыруунун рычагы катары биз ойлоп тапкан жаңы велосипед эмес, бул ата бабалардан калган таберик. Биз ошону кайрадан ордуна алып келип жатабыз. Анан калса, мисалы үчүн жаныбызга кошунабыз, Кытай Эл Республикасы ошол көчмөндөрдөн алып, азыркы бүгүнкү күндө бүткүл Кытай жыйыны деген бар, 3000 кишиден турат. Алар ошол жанагы бизге окшоп президент шайлоодо, мамлекеттик органдарга тийиштүү адамдарды шайлоодо бүткүл Кытай эли катышпайт, миллиарддаган адамдар. Ошол эле чоң жыйыны чечет. Биз да келечекте элдик курултай бул мамлекеттик маанилүү маселелерди чече турган чыныгы элдик органга айланат. Ошого карата кадамдар кетип атат азыр. Элдик курултайдын механизми кандайча кирди? Ушуну кыскача айтсаңыз. Конституцияда 5 жерде элдик курултай жөнүндө айтылат. Анын эң негизгиси ошол 7-беренеде элдик курултай бул коомдук өкүлчүлүктүү жыйын катары мамлекеттик маанилүү маселелерди чечүүдө өзүнүн сунуштарын берүү укугу бар. Анан мыйзам демилгелөө укугу бар. Андан сырткары сот бийлигине өзүнүн өкүлүн жөнөтүп, жана сотторду тандоо кеңешинде өзүнүн бир укугу бар. Анан президент жыл сайын жалпы элге, журтка кайрылуу жөндөйт эмеспи? Кайрылуу менен чыгат. Ошол учурда элдик курултай аркылуу
элге чыгуунун бир калыс аянтчасы катары кызмат кылат. Демек, азыркы ушул Конституциядагы турган статусу менен деле элдик курултай өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашырууга мүмкүн болгон мындай бир элдик трибуна, элдик калыс аянтча деп айтсак болот. Мына жакында сиз экс-президент Акаев Курманбек Салиевич менен Маяга алып келдиңиз да. Ошондон кийин баягы коомчулукта оң терс пикирлер жаралды. Анын жыйынтыгында сиз баягы убактылуу аксакалдар, курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасына өткөрүп бергенсиз. Эмне иш менен бул жыйынтыкталып атат? Мен бул окуяны Манас эпосунда Тайторуну чапкан жерде манагы Алмамбеттин сыр бараңынын атылышына байланышкан окуя бар да. Ошого эле салыштырам да. Себеби мындай, өзү ушул элдик курултай жөнүндө мыйзамды кабыл алуу аракетинде туура 13 жыл аракет кылыппыз. Жана 10-чу жылкы Конституцияда эле бар болчу. Бирок 12-жылы январь айында биринчи окуудан өтүп, андан кийин жылбай калган. Кыскасы, мынау Тайторуну чапкан окуяда дагы жанагы Алмамбеттин сыр бараңы 12-13 жыл бою атылбай заң басып туруп калган жерде аны тазалап туруп анан атат эмеспи? Ошондо Тайтору биринчи 600 аттын, анан 300, анан 60 аттын, анан 15, анан 4 атка алганда алдыга оз албай туруп калганда сыр бараң атылгандан кийин заматта алдыга озуп чыгып келет да. Ошол интервьюлар кандай учурда болуп атты эле? Элестетсеңер. Бул мыйзамсыз курултай, 5-чи дөңгөлөк, эч бир маселени чечпейт. Бу жерде Конституцияда бардык бийлик бутактарынын өзүнүн ыйгарым укуктары жазылган. Курултайдын эмне кереги бар? Же болбосо филармонияга бир күн чогулуп, сүйлөчү сөздү айтып, президент менен сүрөткө түшүп эле тарап кетпейсиңерби деген сөздөр айтылып аткан да. Анан ошол мыйзамсыз деген курултайдын, демек мыйзамсыз төрагасы Кыргызстанды 10-15 жыл башкарган ошол экс-президенттер Акаев, Бакиев менен болгон интервьюсу коомдо ошо сыр бараңдай атылды да. Кадимкидей таасир этти. Эгерде менин ордумда башка бир журналист интервью алганда анчалык болмок эмес. Демек курултайдын өзүнүн бир магический күчү дагы бар. Бул чыныгы бир элдик трибуна экени ошол жерден даана көрүндү. Анан ошол мезгилде жанагы мыйзамы да кызуу талкууланып аткан учур болчу. Бул керек экендиги ошол жерден да көрүндү. Мен ойлойм, кайра бул мыйзамдын кабыл алынышына көбүрөөк түрткү болду. Мунун өзүнүн плюсу да болду. Эми эгерде интервьюларга келе турган болсок, мен улуттук телевиденияда Кыргыз ааламы деген көрсөтүүнү алып барып, Кыргыз ааламы деген көрсөтүүнү 1 жылдан бери алып барып келе жаткам. Анан аны былтыркы жылы эле пландаштырылып, ушул Кыргызстанды жетектеген 5 экс жетекчилердин баарын катары менен ошол эфирден берүү жөнүндө планымда бар болчу. Анан албетте биринчи элдик курултай өттү, мен төрага болуп шайланып калдым. Менин суроолорум мурдатан жөнөтүлүп, ал программа кетип аткан болчу да планымда. Элдик курултай менен байланышы жок. Өзүнчө эле менин демилгем менен кетип аткан да. Журналисттик демилгеңиз. Анан ошол мезгилде тартылып, даяр болуп калган мезгилде КТРдин жетекчилиги да алмашып кетти. Анан чындап эле муну улуттук телевидение катары менен эле бергенде кайра аларга чоң аброй деле болмок, эми жетекчилик өзү чечет экен. Түрдүү себептер менен улуттук телевидениядан кетпей туруп калган учурда биринчи Акаев кетпестен Бакиевдин интервьюсу биринчи чыгып кетти да. Ушул дагы кандайдыр бир резонанс, мындай бир кызуу талкууну жараткан окуя болуп калды. Эгерде катары менен 1 ай мурда Акаев кетип, андан Бакиев кетип, ошондой кеткенде мүмкүн андай болбойт эле. Өлкө башчысы президенттин же мамлекеттик бийликтин тапшырмасы менен жасалды деген да ойлор айтылды да. Жок, мен Кудайга кайтат элем. Албетте мамлекеттик бийлик органдарга мен бул кадамым жөнүндө жазуу түрүндө сунушумду калтырып, бирок өзүмдүн журналисттик ишимди. Анан калса бул жерде элдик курултайдын төрагасы катары деле мен туура иш жасадым деп эсептейм. Себеби элдик курултайда жашырын тема болбош керек. Болгондо дагы мамлекеттик улуттук мааниси бар. Мисалы үчүн экс-президенттердин ишмердүүлүгүнө баа берүү деген бул өтө маанилүү маселе да.
Ошондуктан муну кыйга өтүп жабык тема кылбаш керек. Мен кечээки жыйында сунуш киргиздим. Ошол бардык экс президенттердин бардыгынын ишмердүүлүгүнө элдик бааны ушу курултай аркылуу бериш керек. Ага коомдук комиссия түзүлүп, жанагы элден, аксакалдардан, юристтерден, мүмкүн мамлекеттик укук коргоо органдарынан өкүлдөр кирген коомдук комиссия бардык ошол Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбековдун ишмердүүлүгүнө баа берүү маселеси ушу курултай аркылуу ишке ашыш керек деген ойду айтып атам азырда. Андан сырткары мына биздин өкмөт башчылары, мына Данияр Өсөнүп, Сапар Исаков, министр Аскар Шадиевке окшогон чиновниктер азыр чет өлкөдө чартаңбай тээп жүрүшөт. Канчалаган миллиондогон акчаларды кымырып алып, ал жөнүндө эл көп эле айтып атат. Ушуларга дагы тиешелүү деп ойлойм мен. Курултайда мамлекеттик улуттук маанилүү маселелер сөзсүз көтөрүлүп, ага юридикалык баа берүү деген ал өзүнчө. Ал дагы аны жокко чыгарбайм мен. Бирок ошол эле мезгилде саясий баа берүү деген бар, элдик баа берүү, же болбосо ошол президенттин жанагы Дубайдагы жакшы ниет менен экстерди чогултканы деле бул ошол элдик дипломатия. Бул кандайдыр бир кыргыздын салтындагы айкөлдүк жол. Ошону дагы жана бешөө чогулганда туура колдоно алышкан жок. Аны мен суроомду бердим Акаевка дагы, Бакиевке дагы. Ошол Дубайда чогулганда алар биринчи кезекте элден кечирим сурап, андан сырткары ошол жерден сөгүшүп, урушуп ичара такташып алып, андан кийин элге бирдиктүү бир кайрылуу менен чыгып койгондо булар бир кадам алдыга болот эле, элди ынтымакка чакырган болот эле. Алар ошол ыйык трибунаны президент түзүп берген мүмкүнчүлүктү туура пайдалана алышкан жок. Ал эми менин бул телепрограммам Кудай буйруса дагы уланат деп ойлойм. Кийинкилеринде сааты менен чыгаруу аракетин кылам. Азыр мен Роза Исаковна менен байланышып, ушул суроолорумду жөнөтүп, бул ишти улантуу аракетин жасап жатам. Эми ошонун жыйынтыгы менен коомдо бир топ кызуу талкууга айланып кеткендиктен мен өзүмдүн сунушум менен андай болсо коомдук комиссия түзүлсүн, менин ишмердүүлүгүмө баа берилсин. Ага чейин мен өзүмдүн регламенттеги ыйгарым укуктарымды өзүмдүн орун басарым Бейшенбек Абдыразаковго убактылуу өткөрдүм деп туруп буйрук чыгарып анан кеткем. Мына 2 айдан ашыгыраак убакыттан бери Бейшенбек Абдыразаков аябай жакшы иштеди, чын айтыш керек. Көп иштерди жасап атат. Кечээ жакында эле жакшы жыйын өттү. Анда мындай омоктуу маанилүү маселелер, жанагы мыйзам долбоорлору, тематикалык концепциялар каралды. Аны тийиштүү жакка жөнөтүп жатабыз. Ал эми менин ишмердүүлүгүм боюнча коомдук комиссия түзүлгөн, 7 кишиден турган. Төрагасы белгилүү саясий серепчи Бакыт Бакетаев. Ал жерде юристтер бар, журналисттер бар, баарынан коомчулук билишет. Алар ошол 5 пункттан турган кортундуну чыгарып, ишмердүүлүгүмдү улантуу боюнча сунушун беришти. Биз укуктук мамлекетте жашап жаткан соң мыйзам, регламент жана башка ушул укуктук документтерди так сакташыбыз керек да. Биринчи элдик курултай бул президенттин демилгеси менен жарлыктын негизинде чакырылган жана 1074 делегат атайын күн тартибине маселе коюлуп, момундай регламент документ кабыл алынган. Биз ушул мыйзамы кабыл алынганга чейин ушул документтин негизинде иш алып барып жатабыз. Ушул регламенттин 5-главасынын 29 пунктунда элдик курултайдын төрагасы жок учурда анын тапшырмасы боюнча төраганын милдетин убактылуу орун басарлардын бири аткара тургандыгы жөнүндө жазылганда, андыктан мен ошол делегаттардын ишенимин актап, өзүмдүн ыйгарым укуктарымды улантууга чечим кабыл алдым. Эми анан калса өткөн жылы деле ушул август айынын орто ченинде президенттин указы чыгып, анан уюштуруу комитети түзүлүп, ноябрь айында курултай өткөн экен. Быйыл болсо мына мыйзамыбыз кабыл алынды. Мен ойлойм жакынкы бир күндөрдө ушул уюштуруу комитети түзүлүп, кезектеги курултайдын даярдыгы жүрөт болуш керек. Ал эми президенттин укугу. Ошол учурда
ошол азыркы 21 кишиден турган Аксакалдар кеңешинин ыйгарым укуктарынын бир тобу ошол уюштуруу комитетине өтүп, андан ары мына көпчүлүк ар кандай ойлорду айтып аткан. Мыйзамы жок эле курултай өтүп кетти, тиги бу деп, Кудай кааласа мыйзамы да кабыл алынды. Эми баары өзүнүн орду менен кетет деп ойлойм. Ал эми азыр алдын ала эле биринчиден ушул курултай институтун мыйзамдаштырууга, конституцияга киргизүүгө зор салым кошкон президентибиз Садыр Жапаровго, анан мени ушул элдик курултайдын Аксакалдар кеңешинин төрагалыгына шайлаган 1074 делегаттарга, жалпы эле Кыргызстандын элине ыраазылык билдирет элем. Бул иш эми бир орунда токтобойт. Барган сайын дагы курултай институту канат бутагын жайып, тамырын тереңдетип, жана айтылгандай келечекте чыныгы элдик бийлик, адилеттиктин кепилдиги катары өзүнүн ордун турмуштан табат деп ойлойм. Коомчулукта элдик курултай боюнча сын көз караштар азыр деле күчүндө бар десек болот. Көпчүлүк катмарда мына ошо биринчи элдик курултайдын өткөнүнө 8 ай болду. Ошо 8 айдан бери эмне иш жасалды? Бул курултайдын жыйынтыгы барбы, жокпу? Курултайдын жүрүшүнө чейин эле ар бир айыл өкмөттөрдөн, шаарлардан 3төн суроо талаптар келип түшкөн да. Андан сырткары ошол курултайдын жүрүшүндө трибунада сүйлөгөн жерден кат жүзүндө ошентип отуруп 4000ге жакын суроо талап сунуштар түшкөн. Ал боюнча президент өзү бекиткен 500 барактан турган иш топтом план мероприятий иштелип чыккан. Анан ошонун аткарылышы боюнча биз райондун акими менен, областтын губернаторлору менен, министрликтер менен бир топ ошол иш-чаралардын аткарылышы боюнча түз иштедик. Мисалы үчүн эң көп сунуштар ушул Билим берүү министрлиги, Маданият министрлиги, Айыл чарба министрлигине түшкөн экен. Биздин атайын Аксакалдар кеңешинин көчмө кеңешмеси ошо Айыл чарба министрлигинин өзүндө өттү. Ал жерде комплекс маселелерди карап, кайра эле сунушубузду, оюбузду айтып, бүгүнкү күндө ал боюнча бир топ иштер жүрүп атат. Анан Билим берүү министрлигине ошол Кыргыз Республикасынын билим тарбия берүү боюнча элдик курултайдын атайын концепциясы иштелип чыгып жөнөтүлдү. Анан жакында эле Бейшенбек Абдрасаков иштеп турган мезгилде 20га жакын тармактык маселелер боюнча концепциялар, идеологиялык багыттагы тарых, маданият багытындагы ой сунуштар, кээ бир мыйзамдын долбоорлору, мисалы үчүн иллюстрация мыйзамы, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча, анан мына элдик курултайдын мыйзамы жаңы кабыл алынып атпайбы? Ушуну кийинки чогулганда алымча кошумча менен дагы кээ бир беренелерге өзгөртүү киргизүү боюнча сунуштар, ушунун баары мына жакынкы эле өткөн жыйында каралды. Андан сырткары бизде билгилер кеңеши деген бар. Ал 3 чоң топко бөлүнөт. Биринчиси ушул идеология, руханият, илим, билим багыты, экинчиси экономика, айыл чарба, үчүнчүсү мамлекеттик түзүлүш, мыйзамдуулук жана башка. Ушул боюнча дагы билгилер кеңеши адистерде, мындайча айтканда, көптөгөн мыйзам долбоорлорун жана концепцияларды иштеп чыгып, жана айтылгандай тийиштүү жакка жөнөтүлүп атканы бар, азыркы күндө иштелип жатканы бар. Мына жакында кийинки курултайга биз бир топ маселелерди даяр түрүндө алып чыгууга даярбыз. Мына өткөндө кээ бирөөлөр айтып атпайбы? Бизде атайын тактика ушундай болгон. Биринчи курултайда биз атайы айылдын элин угалы дедик. Көбүнчө ошол жерлерден келген делегаттарга мүмкүнчүлүк бердик да. Ал эми кийинкисинде бир аз тактиканы өзгөртөлү деп атабыз. Ошо тармак боюнча жана айтылгандай билгилер кеңешине тапшырмалар берилген. Алар боюнча азыр талдоо, анализдер жүрүп жатат маалыматтардын үстүндө. Анан ошо тармактар боюнча докладтар азыртан эле даярдалып атат десек болот. Анан дүңүнөн жооп бере турган болсок, ошол райондо жасала турган, айыл өкмөтүнүн деңгээлинде жасала тургандарды өзүнчө бөлүп, област, республикалык деңгээлдеги иштерди өзүнчө бөлүп, биз мамлекеттик бийлик органдары менен тыкыз иштедик. Жерлердеги жыйындарда өздөрү ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, мына Бишкек шаарынын мэри өзү катышкан 3-4 жыйын өттү. Мен эле бир канча региондорго барып катышып келдим. Ошо жакшы болот экен. Бүт областтык тийиштүү жетекчилер катышып отуруп эле
арай көзү чарай кээ бир маселелер ошо залдан чыкпай эле чечилип атат. Анан эми конкреттүү бир топ иштер болуп атат. Мисалы үчүн быйыл эле 100дөн ашык мектеп курулуу жөнүндө ошол көп айтылбады беле. Ал кетип атат. Көптөгөн маселелер чечилип атканы бар, жүрүп атканы бар, кийинки жылдарга коюлганы бар. Мисалы үчүн жанагы кайрылман деген бизде мыйзамда бар эмеспи? Кээ бир жанагы чет өлкөдө жашаган кыргыздар Кыргызстанга келип граждандык ала албай, анан кээси кайра соттоп туруп өзүнүн мекенине, мурдагы жашаган жагына күч менен жөнөтүлгөн фактыларды айтышты эле. Президент ошол замат чечти ушуну. Жок, аларды эгер этникалык кыргыздар болсо, кайра кайтарылбасын, граждандуулук токтоосуз берилсин деп. Анан чет өлкөдө соттолуп, Россияда эле 1000ден ашык адамдар азыр ар жерде камакта жатат. Ошолорду алып келүү аракети жүрүп атат. Ушу мыйзамда эме курултайда көтөрүлгөн маселелер болчу ушулардын баары. Эми айта берсе ого эле көп. Кыскасы, курултайда көтөрүлгөн маселелер биринчиден ал эми жыл сайын эми өкмөт, бийлик бутактар иштейт, мурдатан пландаштырылып келатканы бар. Ошол эле мезгилде курултайда көтөрүлгөн иштер бири-бири менен камыр жумур эле бул иштер ордунан жылып, бүгүнкү күндө бир топ ишке ашты деп айтсак болот. Элдик курултай тууралуу мыйзам кабыл алынды. Эми мыйзамдуу түрдө иштегенге укук алды десек болот да. Буга чейин баягы элдик демилге менен патриот катары иштеп келгенсиздер да. Эми бир айлык жагы, каражат жагы ушу мыйзамда чечилдиби? Ол жаңы кабыл алынган мыйзам ошо Конституцияда курултай институтуна кандай ыйгарым укуктар берилген болсо, ошонун чегинде жакшы эле мыйзам кабыл алынды деп айтууга болот. Мына биз 20 жылдап өз демилгебиз менен айлыга калбай эле коомдук башталышты иштеп келдик. Ал тургай мына биринчи элдик курултай өткөндөн бери деле 8 ай өттү. Ишти таштап салбай эле коомдук башталышта иштедик. Жана 21 киши аксакалдар кеңеши ортого өзүбүз чөнтөгүбүздөн бир 10 миңден акча жыйнап бир топ иштерди жасадык агачы. Эми мына мыйзамдын кабыл алынышы менен Кудай кааласа 7 кишиден турган катчылык деген бар, анан 17 кишиден турган улуттук кеңеш деген бар. Ошол катчылык кадыресе айлык алып туруктуу иштей турган орган. Ал эми катчылыкты түздөн түз улуттук кеңештин төрагасы жетектейт. Демек, улуттук кеңештин төрагасы дагы мындай айлык алып иштөө мүмкүнчүлүгү мыйзам боюнча кепилденди десек болот да. Мындайча айтканда бул курултай коомдук бир жүздөгөн миңдеген уюмдардын бири эмес. Анан калса менин бир сунушу менен 10-беренеге бир жакшы ойлор кирди. Элдик курултай бул аксакалдар, аялдар, жаштар уюмдары менен жана илимий чыгармачыл мекемелер менен түз иш алып барууга мыйзамдуу жол ачылган. Андан сырткары 700 делегат Кудай буйруса шайланат. Бунда 1074 болсочу. Анан ошонун квотасын аныктоо президентке калтырылды да. Бул да жакшы болгон башталышыны. Бирок ошол жанагы мыйзамды кабыл алуунун учуру өтө татаал болбоду. Биринчи, экинчи окуудан токтотуп кайра макулдашуу, согласительный комиссия деген түзүлүп, 7 жанагы фракциядан бирден депутат, анан коомчулуктан 5-6 киши, 13 киши биз дагы бир айдан ашык иштедик. Ошол учурда ошол макулдашуу комиссиясында депутат Аслан Малиев экөөбүз бул курултай илгери бул хандар, бектер, уруу башчылары, эл жакшылары келген институт болгон. Азыр деле уруулар бар. Ошондуктан кыргыз урууларынын катышуусуна бир мүмкүнчүлүктү беришибиз керек деген ойду көтөрүп, анан жанагы делегаттарды квотаны аныктоодо атайын бир принциптер деген жерге аймактык принцип, тармактык принцип, жана тармак дегенде илим, чыгармачылык дегендей. Анан гендердик принцип, анан ошол жерге улуттук иденттүүлүк деген принципти коштук. Ошол улуттук өзгөчөлүк. Демек, биз ойлойбуз, азыр кыргыз уруулары өздөрүнүн санжалаларын тактап, китептерин чыгарып, жыйындарын өткөрүп, иреттелип калды. Демек, ар бир кыргыз уруусуна бирден аксакалды шайлап бер десе, бюджеттен бир тиын албай эле, мындай нарктуу, данышман, көсөм, ошол урууга кадыр баркы бар аксакалды шайлап берет деп ойлойм мен.
Буну эми баягы квотаны аныктоодо мен сунушумду азыр эле айтып атам мына эфир аркылуу. Андан сырткары бизде Кыргызстан элдеринин ассамблеясы деген бар. 30% эл ошо башка улуттар түзөт. Албетте аймактык принцип менен болгондо компактный кайсы эл жашаса ошолор шайланып келет аймактан деле. Бирок ошого карабай ошо Кыргызстан элдеринин ассамблеясына деле бир кандайдыр квота бөлүп коюу туура деп ойлойм. Андан сырткары дайыма эле илимий чыгармачыл интеллигенция булар сыртта калып келатат да үнү кулбай атат. Ошолорго дагы атайын квота бөлсө жакшы болот эле деп ойлойм. Президенттин указы менен кезектеги кийинки курултайды уюштуруу комитети түзүлүп, андан ары ушул биз кеп кылып аткан мыйзамдын негизинде кийинки курултай чакырылат деп ойлойм. Биз мынау азыркы аксакалдар кеңешинин кээ бир функциясы мен ойлойм ушул уюштуруу комитетине өтөт болуш керек. Эми бул жерде жакын арада президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров менен ушул мыйзамды иштеп чыккан жумушчу топ жана аксакалдар кеңешинин жолугушуусу күтүлүп жатат. Ошол жерде мен ойлойм президент өзүнүн дагы ой пикирин айтат болуш керек. Мына мыйзам кабыл алынды. Мына иштөө процесси башталды да. Сиз ушул бүгүнкү күнү ушу келечегин кандай көрүп атасыз? Ушу курултайдын келечеги кандай болчу дай? Туура, элдик курултай бул тарыхыбызда бар институт, бирок биздин мамлекеттин коомдук саясий башкаруу системасына жан кирип атат да. Ошондуктан баягы коомдун бир бөлүгү бул жөн эле чогулуш, жөн эле бир коомдук башталыштагы жыйын болуп калды, сунуш эле бере алат, эшектин тушоосунда чечпейт экен, антет мынтет дегендердин айтып атканда кайсы бир деңгээлде бир чындык бар экендигин дагы мен моюнга алам. Ал үчүн 20 жылдан бери биз ошол элдик курултай институтун өзүнүн тарыхый миссиясы менен, статусу менен киргизүү аракетин бүт ушул акыркы президенттердин учурунда баары менен иштедик. Ошонун ичинде башкалардан айырмаланып, Садыр Жапаров өзү бийликке келген күндөн баштап мен элдик курултай институтун ошол элдик көзөмөл укугу менен конституцияга киргизем, мыйзамдаштырам деген сөзүн кайсы бир деңгээлде аткарды деп ойлойм. Бүгүнкү күндөгү бул биринчи этап деп ойлойм. Бирок ушундай деңгээлде дагы мыйзамдын кабыл алынып конституцияга кирип калышына чын айтыш керек, азыркы президент Садыр Жапаровдун эмгеги чоң. Себеби буга чейин айтып, бирок жасабай келишти. Эми келечеги мен курултайдын келечеги жөнүндө айта турган болсок, бүгүнкү күндө ошол көчмөндөрдүн ушу биз айтып аткан элдик курултайдын окшош бир статусунда иштеп аткан жана айтылгандай бүткүл Кытай жыйыны кошунабыз. Бүтүндөй бийлик бутактарын ошол жерде эле шайлашат. Андан сырткары Европанын чок ортосунда Германияда 2 парламент, 2 палата чогулат дагы Германиянын президентин шайлайт. Германиянын президенти канцлерди сунуштайт. Мындайча айтканда элдик мындай жамааттык эл башкаруу институту ушул Германиядагы Кытайда бүгүнкү күндө өнүгүп аткан өлкөлөр. Эмнеси жаман, миллиондогон акчаларды кетирип, жалпы бир элдик шайлоо деп башты ортпай эле ошол курултай институтун ордуна койсок, ал көп маселелерди мындай бир ал курултайга деген эл өзү шайлап жөнөткөн өкүлчүлүк да бул дагы. Келечекте ошол президентти да шайлап, мамлекеттик бийлик бутактарын да түзүп, анан стратегиялык өнүгүү багыты боюнча программалык маселелерди чече турган негизги бир элдик бийлик адилеттиктин кепилдиги катары өзүнүн ордун келечекте табат деп ойлойм. Албетте азыркы мына ушул биз жетишилген ийгилик дагы ошол кадамдарды кадам менен ишке ашып бара жаткан процесс катары түшүнөм мен. Андыктан жанагы мындай эмес, мындай болуш керек эле дегендерге айтарым. 20 жыл анда биз менен кошо жылаң айлак, жылаң баш күрөш. Ошол мезгилде алар кайда эле? Бүгүн Кошалиевшина деп сатылды, тигинти, минти дегендерге айтат элем мен. Ошол 20 жыл ушу мындай эмес, мындай болуш керек деп күрөшүп жатканда, конституциянын тагдыры чечилип атканда ошол кишилер кайда эле?
Анан айтат элем мен, могу биз элдик курултай деген кыймылды түзгөндө бизге көптөгөн долбоорлор келип түшкөн. Анан эл менен бийликтин ортосундагы ажырым чоң болгондугуна байланыштуу бийлик бутактары элге отчет бериш керек. Бийлик бутактарында иштеген адамдар делегат болууга акысы жок деген пикир үстөмдүк кылып туруп алды да. Чындыгында мен бүгүн айтар элем, мына Чоюн Өмүралиев агабыздын вариантында эл, бийлик, оппозиция, жеке адам деп бөлбөстөн баары бир бүтүн каралган. Өзү кыргыз коомунда ушул багыт туура. Келечекте ошол эл башкарып аткан адамдар өзүнүн кызмат орду боюнча, орусча айтканда по должности, курултайга делегат укугу менен кире турган учур келет. Азыр айтсам дагы айтат. Бийликке сатылды. Анан башка жака дагы буруп кетишет да. Елестеткиле бир мезгилде Чыңгыз ханды, же Улус Атилланы, же Манас атаны өзү курултайга добуш берүү укугу жок катышып атканын елестетип көргүлө. Андай болгон эмес. Келечекте мисалы үчүн көп болсо 700 адамдын бир 50-70 адам 10%ке жетпейт. Ошол тийиштүү мамлекеттик кызматтагы адамдар өздөрү чечүүчү добуш менен, делегат укугу менен бир эле мезгилде отчетун да берип, бир эле мезгилде делегат укугу менен элдин пикирин угуп, мындай бир бүтүн болуш керек. Курултайды мындай адилеттиктин, элдик бийликтин кепилдиги катары тарыхта бар, бирок бүгүнкү күндө конституцияга кирип, мыйзамдуу жолго түшүп атканына эми эле аз эле убакыт болуп атат. Демек, бул иш жалгыз жарым адамдын иши эмес. Буга жалпы кыргыз журтчулугу аяр карап, ата-бабалардан калган таберик катары буну мамлекеттин, элдин өнүгүшү үчүн туура пайдалансак, албетте бул биздин ынтымак биримдикке келип, өнүгүүгө, өбөлгө гана болмокчу. Андыктан барыңыздарды ынтымак биримдикке чакырам. Урматтуу көрөрмандар, мына биз элдик курултай жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышына байланыштуу элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр мырза менен маектештик. Элдик курултай бул акыркы учурда коомчулуктун көңүлүн буруп, абдан бир оршундуу маселеге айланып отурат. Ошон үчүн мындан ары да бул маселеге кайрылмакчыбыз. Коомчулукта жаралган көпчүлүк суроолорго жооп беребиз деп ойлойм. Рахмат.